таксиде иштеп ошо легализация болбогон болсо, аларга такси машина айдаганга болбойт. Ким ушул легализация болбосо, ошо машина айдаганга болбойт, ЗАГСка турганга болбойт, ООО ачканга болбойт, жана ошондой эле квартира сатып алганга болбойт. Квартираңар эгерде ким реестрде болуп жана ипотечный квартиралар бар экен, алар өзлөрүнө өткөрө да албайт ошондой квартираларды. Ушундай бир мералар, чектөөлөр коюлат да. Ошондуктан пока ушул указ президента действовать этип атканда жанталашып легализация болгонго аракет кылыш керек. Ошон урматтуу мекендештер. Ассаламу алейкум, урматтуу Чүкмек YouTube катталуучулары. Россия Федерациясында азыр эң көйгөй болуп жаткан реестрге түшүп калдым, картам блок болуп калды, же болбосо жумушка албай атат, регистрациямды узарталбай атам деген мекендештерибиз аябай көп. Же болбосо ошол реестрден чыгып, кайрадан эле көп убакыт өтпөй, кайрадан эле реестрге түшүп калдым деген мекендештерибиз бар. Ошолордун бири ошол мекендешибиз атайын Гүлиз эженин офисине келип, полиция юристтерге кайрыл, толук маалымат аласың дептир. Юристке кайрылган убак экен. Саламатсызбы? Саламатчылык, саламатсыздарбы? Эң башкысынан айтып кетейин. Реестрде бар экенимди билгенден кийин МВДга бардым. Отпечатка полностью тапшырдым, штрафымды төлөдүм. Штрафты МВД коюп берди ошондо сизге? Ооба. Канча? 7000. 7000. О, себеби эмнеден 7000 штраф коюп? Себеби трудовой договор жоктугунан. Трудовой договор жок үчүн 7000 штраф төлөйсүз. Аны реестрден чыгасыз деди. Эмнеден? Жок, кандай деген жок. Первым делом барып Сахаровага бардык документтерди тапшырып, красная карточка менен медицинский жана кагаздарды алып келгиле деп айтты. Анан сурадым, бул дальше как мне быть десем, мага айтышты, ал документтерди баарын тактап бүтүргөндөн кийин өзүңөр автоматически тазаланып чыгып кетесиңер деп маалымат берди. Барып, чындап эле барып бардык документтерди тапшырып, баарын порядокко келтиргенден кийин чыктым. Бирок это было временно, саналуу күн, адашпасам 1-2 күн эле. Анан кайра реестрге кирип калдым. Кайра МВДга бардыңызбы? МВДга барып кайрылган жокмун. Там метродон эле текшеришти полицейскийлер. Анан айтышты, девушка, вы находитесь в реестре, оказывается, деп. Анан мен аларга айттым. Я знаю, вот подскажите, пожалуйста, куда мне обратиться, что мне делать. Я уже МВД была, в Сахарово была. Выхода не вижу десем. Мне сказали полицейские, лучше обратитесь к хорошему юристу деп. Ошондой кылып мен ушул жака келип консультация алып атам. Мекендештер тегеле азыр WhatsApp группалардагы реестрден чыгарабыз деген дагы мекендештерибиз көбөйдү. Көптөгөн сумма 100 000, 50 000, 70 000 берип, реестрден ошол 2 күнгө же 1 күнгө кызмат этип, кайра пайда болгондагы мекендештерибиз жок эмес экен. Кимдегир ошондойлорго туш келген болсо комментарийге жаза кетиңиздер. Ал эми ошо реестрге деп азыр 30-апрелге чейин мөөнөт берген Владимир Путин. Ошону 30-унан кийин 1-майдан баштап мекендештер, юристтер айтат, азыр ошол мамлекеттик иште иштегендер, ошондой эле такси кызматында иштегендер, реестрде болгондор эч кандай бир жумуш кыла албай калат деп дагы юристтер айтат. Азыр эң мыкты юрист Гүлиз эжекебизден дагы ушул тууралуу маалымат алайлы. Андыктан каналга катталып, лайк басып, группа контакттарын максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. Бул мекендештерге бул өтө бир пайдалуу маалымат деп ойлойм. Максималдуу түрдө дос туугандар менен бөлүшүңүздөр, лайктан басыңыздар. Лайктан сиздер көп басып, максималдуу түрдө бөлүшсөңүздөр, өздүр эле мекендештерге бул маалымат бир пайдалуу деп ойлойм да. Юрист эжекелерибиздин дагы оюн угайлуу ушул тууралуу, ошол 1-майдан баштап мекендештерибиз эмне болушат ошо реестрдегилер. Саламатсызбы Гүлиз эже? Жогоруда айтып өттүм, мекендешибиз ошо МВДга барып штраф төлөп реестрден чыгасың дедиле, бирок Сахарага бардым, трудовой договорлорумду турладым, баардык нерсени турладым. 2 күнгө эле реестрден чыгып, 42 күндөн кийин реестрге кирип калдым деп калды да. Ушул жөнүндө бир толугураак маалымат берсеңиз, андан кийин 30-апрелден кийин 1-майдан тарта биздин мекендеш реестрде жүргөн мекендештерибиз эмне болот?
Саламатсыңарбы Учкунбек, куш келипсиз. Негизи бул реестр баарына бир больной тема болду, баш оорутма болду окшойт. Анткени көптөгөн мекендештер реестрден чыгабыз деп ортомчуларга акча беришип, кандайдыр бир 1-2 күн чыгып реестрдан кайра кирип калгандар да болуп атат. Бул кыздын историясы боюнча да бул кыз легализацияга акча төлөгөн экен, штрафын төлөгөн экен. Указ президента 1126 боюнча ошол легализация алыш үчүн обязательно штраф төлөп, эгерде сиз көптөн бери незаконно жүрсөңөр, анда дальше уже легализация болот да. Колунда официальный документтер бар экен, что ошол штрафты төлөп, ошонун негизинде легализация болду деген. Бирок тилекке каршы кайра эле реестрге түшүп калыптыр. Ошондуктан биз көптөгөн мекендештерге бүгүнкү күндө да айтып келе жатабыз. Обязательно полностью документтериңерди Главное управление по вопросам миграции по России, жана ошондой эле Главное управление по вопросам миграции Москва, Московская область, эми кайсы регионго жараша. Жана ошондой эле по месту жительства ОМВДга заявление жазып кетирип атабыз. Анткени эмне үчүн ошондой заявленияларды кетирип атабыз? Кээ бир МВДга барсаңар, Сахаровага бар деп кетирип жатышат. Ал жака барса МВДга бар, Главное управлениега бар деп. Ошондуктан биз 3 отделди тең алып туруп, бардыгына ошо миграция боюнча заявленияларды жазып атабыз. Ал жактан заявление эмне үчүн жазып атабыз? Официальный ответ алыш үчүн. В любом случае, кандай ответ болбосун, отказ келеби, легализация болбогонго мүмкүнчүлүк бербейбиз деген мындай отказ ответ келеби, баары бир ошол ответ важный. Ошол ответтин негизинде кийин силер эгерде легальный жүргөн болсоңуздар, официально сотко кайрылсак дагы болот. Анткени биз именно ушул период легализации, то есть указ президента жөндөн-жөн берилген эмес да, ошол моментте биз обращение кылганбыз деп сотко да кайрылсак болот. Ошондуктан биз эмне үчүн ушул бардык мекендештерге айтып атабыз, официальный заявление жазыш керек. Ал жака официальный ответ келет. Ал эми ортомчуларга көптөгөн мекендештер акча беришип эле, эч кандай заявление жазбастан эле документтерин берип коюп атышат. Анан алар все реестрден чыктың деп атышат. Бирок ал нерсе бул жок нерсе да, мындайча айтканда, жок нерсе. Сөз менен айта алсаңар болот, бирок документально эч нерсе жок болсо сиз бессильны. Ошондуктан ар бир мекендештерге айтат элем, обязательно ушул реестр боюнча официальный запрос кетириш керек, официальный заявленияларды жазыш керек. Мына 1 майдан тарта реестрде жүргөн мекендештердин тагдыры кандай болот? Мындайча айтканда, Кыргызстанга кетиш керекпи же кандай бир жолдору бар? Алар эфирдин сыртында айтып калдыңыз, мисалы такси кызматында жүргөндөр реестрге аракет кылбаса, такси кызматындагы иштей албай калышы мүмкүн. Же болбосо официалдуу жумушта иштегендер дагы 1 майдан тарта реестрден чыкпаса, жумушсуз калышы мүмкүн деп калдыңыз да? Да, эми билесиздер да, бул эми 2024 жылы почти 30дай законодательный көптөгөн закондор принимать этилген да, именно касаемо мигрантов. Ошонун бүт баары тең күчүнө кирет. Азыр могу указ президента эле кармап турат да, ошо закондордун көпчүлүгүн. Эми ал күчүнө киргенден кийин ким легализация болбосо обязательно чыгып кетиш керек. Чыкпаган болсо аларга уже башка нерсе применяться этилет, жесткий мера. Вплоть до штрафов, мындай чоң штрафтар да салынышы мүмкүн. Жана ошондой эле высылка из страны. Ким таксиде иштеп ошо легализация болбогон болсо, аларга таксиме машина айдаганга болбойт. Ким ушул легализация болбосо, ошо машина айдаганга болбойт, ЗАГСка турганга болбойт, ООО ачканга болбойт, жана ошондой эле квартира сатып алганга болбойт. Квартираңар эгерде ким реестрда болуп жана ипотечный квартиралар бар экен, алар өзлөрүнө өткөрө да албайт ошондой квартираларды. Ушундай бир мералар, чектөөлөр коюлат да. Ошондуктан пока ушул указ президента действовать этип атканда жанталашып легализация болгонго аракет кылыш керек. Ошон урматтуу мекендештер. Көптөгөн мекендештер ойлоп жатышат, бул бир туруп кирип калат, бул бир туруп реестрден чыгып калат, бул жөн эле бир нерсе окшойт депчи. Жок, андай эмес. Мунун баары тең надзорный орган бар үстүнөн карап жаткан. Эгерде силер бүт документтериңердин баарын тең привязка кылып, официальный заявление жазып кетире турган болсоңор, анын баары тең каралат, анын баары тең базага киргизилет. Жөндөн жөн бул каралбай жок болуп кетпейт.
1 майда ошо жесткий мералар башталат. Көптөгөн мекендештерибиз легализация болбогондордун баары тең немедленный высылкага туш келет да. Урматтуу мекендештер, группа контакттары максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. Эгерде дагы түшүнбөгөн сурооңуздар болсо, мен Гүлзия эжекебиздин номерлерин экранга коюп койдум. Комментарийге толук адрестерин коюп койдум. Бишкектен же Оштон юрист издеп жүргөн мекендештерибиз дагы болсо, Оштодагы Гүлзия эжекебиздин юристтери эмгектенет, ошондой эле Бишкек шаарында дагы эмгектенет. Анан Россия боюнча дагы юристтер бүт миграция боюнча эмгектенип келүүдө. Ошол Оштон туруп юристтерге кайрылам дегендер болсо, Ошко кайрылыңыздар. Бишкектен туруп юристтерге керек десеңиз, Бишкекте дагы мен толук адрестерин комментарийге, кыргыз номерлери дагы, ошондой эле Россия номерлерин дагы коюп коем. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Түшүнбөгөн суроо болсо дагы комментарийге жаза кетиңиз. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Учкунбек YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн биз Волгоградский проспекттин 1-выходтан чыкканда Технохолдун 2-кабатына келип калдык. Бул жерде мусулманский дары чөптөрдү адал түрдө сертификаттары бар, көптөгөн ооруларга шыпа болгон дары чөптөр менен тааныштырабыз. Андыктан каналга катталып, лайк басып, группа контакттарын максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. Бул жерде өтө сонун бир акциялар жүрүп жатыр. Ошондой эле бул жерден дары чөптөрдү алып, жакшы айыгып, ошондой эле балалуу болгон жүргөн мекендештер, балалуу болгондор дагы өтө көп результаттар болгон үчүн биз келип калдык. Андыктан ошол ичип жүрүп аракты таштай албай аткан дарга дагы дарылар келиптир. Чегип сигаретти таштай албай аткан мекендештерге дагы дарылар келиптир. Ошондой эле семире албай аткан мекендештерге дагы дарылар бар, арыктай албай аткан мекендештерге дагы дары чөптөр бар. Ошондой эле көптөгөн бул жерде пайдалуу дары чөптөрдүн баарын толук маалыматты мына карындашым берет. Ассаламу алейкум, Москвада мекендештер, мен азыркы учурда Волгоградский проспектте мусулманский магазин Айдана эженин продукциялары менен тааныштырып кетейин демекчимин. Ошондой эле бул жерде турган Дагестандан келген өтө пайдалуу дары чөптөрдөн жасалган дарылар, булар миятадан жасалган, алып ичсеңиздер болот. Булар өтө пайдалуу, ден соолукка дагы. Жана ошондой эле бул жерде теке деген, мондай эркектерге керектүү, буларды дагы алып ичсеңиздер болот. Ал сиз эркектерге деп ушундайлар дагы чыгарып туруп, бул жерде толтура булардын продукциялары. Жана ошондой эле аюунун жыры жана ошондой эле башка нерселер бар. Буларды дагы алып колдонсоңуздар болот. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле сонун мастар бар бул жерде. Жана ошондой эле бул жакта дарылар бар. Бул жерде боюңар өспөй аткан болсо, боюңар чөгүп кеткен болсо, витаминдериңер аз болгон болсо, бойго керектүү нерселерди ушул жерден алып ичсеңиздер болот. Булар таблетка болот. Жана ошондой эле бул жакта если семирем 12 килограмм, семирем 6 килограмм, семирем 7 килограмм, семирем деген болсо, бул жакта ошондой эле дарылары, булар тоже таблетка алып ичсеңиздер болот. Булар болсо, булар жаш жана чоңдорго арналган курт түшүрөт. Буну жаш кичинекей балдарга болсо, булар сироп, чоңдорго таблетка болот. Бунун деле өтө пайдасы бар. Жана ошондой эле уже жаз келди, кыздарга жана эркектерге подмышкиден життан тазаланат, житти тазалайт. Мындайча айтканда, азыркы учурда уже жаз келгенге өтө пайдалуу. Жана ошондой эле бул тоже ошондой. Душтан чыккандан кийин подмышкиге сыпап койсоңуздар, подмышкиден вообще жит чыкпайт. Главный кыздарга уже жаз келди, кыздарга жана балдарга керек. Булар болсо эркектерге арналган. Бутуңуздар жыттанган болсо, бутуңуздардан жаман жыт чыккан болсо, ошоларды алып колдонсоңуздар болот. Маазын сүй көп. Бул жерде эң керектүү биздин эркектерге жана айымдарга өтө пайдалуу дарылар бар. Мулар жаңгагы жана мулар мията. Балалуу болбой, кыйналып жүргөндөргө, башка нерселер таап, башка жерлерге баргандан көрү, ушуларды алып колдонуп көрсөңүздөр болот. Булардан өтө сонун гарантиялар бар. Жана ошондой эле буларды ичкендерден балалуу болгондор дагы өтө көп. Бул жерде маздар бар. Биз Кыргызстандан издеп жүргөн Малихам маздары, мынакей ушул жерге келген. Алып иштетсеңиздер болот. Булардын деле өзүнүн маз, Малихам жана ошондой эле башка нерселер. Жана бул жакта өтө керектүү кыздарга жана эркектерге 18+ деп бул жакка дагы келип калган уже. Эми буну толук маалыматты бул жакта номер жазып коебуз, ошол жактан сурап билсеңиздер болот. Бул жерге только эркектерге, бул жак тоже эркектерге, бул жак аялдарга. Толук маалыматты бул жакка жазып койсоңуздар, өзүлөрү толук түшүндүрүп айтып берет. Жана ошондой эле баягы бутуңуздар баягы жаз келгенде баягы кандай десем,
мого окшоп жара болуп кеткен болсо, подмышкиңерде какой-то бир көгөрүп кеткен болсо подмышкиңиздер, ошолар кетире турган маздар, булар дагы алып колдонсоңуздар болот. Булар дагы өтө пайдалуу азыркы учурда. Булар ошо көргөндөй эле машинка, паста, шампунь, булар өтө сонун шампундар экен. Жемчужный деди окшойт походу. Адашпасам өтө чачка керектүү, чачыңыздарды чүрбөйт. Бул менен жууган болсоңуздар чачыңыздардын формуласын өзүнө келтирет. Бизде бул жакта китептер жана допулар бар. Өзүңүздөр көргөндөй эле хадис, түбөлүктү бакыт табуу деген мисктер бар, замзам суулар бар. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле, мынакей. Жана ошондой эле китептердин түрлөрү бар. Бул жакта тоже китептин түрлөрү бар. Бактылуу үй бүлө, аял, эмне, акча, кандай бай болуш керек, бүт нерсе ушул жактан келип алып кетсеңиздер болот. Бул жакта биздин кыргыз байкелерибизге жана инилерибизге, агаларыбызга арналган калпактарды эле бар. Калпактарды келип алып кийсеңиздер болот. Жана ошондой эле парфюмдар бар, Арфилеймдики. Бүт запахты тапсаңыздар болот. Жана ошондой эле бул жакта жайнамаздар бар, подарочный жайнамаздар бар. Жана ошондой эле апабызга белек беребиз десеңиздер, мондой болгон бейишим апам жана ошондой эле бейишим атам деген подарочный белектер бар. Келип алып кетсеңиздер болот. Жайнамаздын өзүн алам десеңиздер, жайнамаздын өзү жана ошондой эле мынакей өзү окуучу, өзү бүт нерселерди айтып бере турган бизде готовый мындай сонун болгон жайнамаздар тоже келди. Булардан дагы алып жетишип калсаңыздар болот. Баягы кесек жейм деген кыздарга мынакей кесектер бар, боюнда бар аялдарга кесектер бар. Бул жерде турган арыктайм деген кыздарга таблетка. Өтө пайдалуу, пайдасы бар таблеткалар. Алып ичсеңиздер болот. Бул жердеги суу өткөндөргө, бутуңуздарга, белиңиздерге, башка любой жериңизде кандай оору болгон болсо, мындай сонун маздар бар. Маздарды алып сыйпасаңыздар болот. Бул жакта черный тимин, оливковое масло бар, седананын майы бар. Буларды тоже омега мама, омега 3, омега 1 ушулардын баары бар. Булар тоже ичсеңиздер болот. Бул жакта дары чөптөр бар. Махабат чайы, сүйүүңөргө керектүү деп кой. Жана ошондой эле бул жакта кыздарга арналган косметика бүт баары бар, помада, тоналный өзүңүздөргө керектүү. Жана ошондой эле бул жерде тампондор бар. Буну кыздар өзүлөрү көрсө билет, неге керектүү, неге керексиз деп алып иштетсеңиздер дагы болот. Бизде готовый давление өлчөгүч, массажный болот. Жана ошондой эле бул жакта таспихтер бар. Бул жакта дагы китептер, анан жана ошондой эле эң таза, эң эмес замзам суусу келген. Замзам суусун заказ кылып алсаңыздар болот. Анан ошондой эле мондой болгон чач краскалар бар. Боеп коесуздар, ичинде шампуну менен готовый эме. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле бардык 2-3 расцвети бар. Бул жакта байкелерибизге, агаларыбызга, абаларыбызга арналган сонун топлардын түрү бар. Мынакей келип алып кетсеңиздер болот. Сонун топлар бар. Дагы мен айта кетсек, бул жакта носки жана ошондой эле азыркы жаңы келиндерге арналган жолуктар да бар. Жолуктарды эле алып кетсеңиздер болот. Мынакей готовый жайнамаз алып окусаңыздар дагы өтө керектүү, пайдалуу. Бул жактан көп нерсени тапсаңыздар болот. Азыркы учурда мен эркектерге жана аялдарга дары айтып кеткен болчумун. Ошол боюнча маалыматты эркектерге жана аялдарга бул жака номер таштап кеттим. Если уялып сурай албай жаткан болсоңуздар, бул жакта эркектер жана аялдарга номер бар. Жана ошондой эле бизде до метро бесплатно 3000ден жогору соода кылган болсоңуздар, жана ошондой эле толук маалыматты бул жака кайрылсаңыздар болот. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз.